Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети Жалал Абад колледжи табигый техникалык бөлүмү эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо адистиги, алгоритмизация негиздери жана программалоо предмети. Тема программалоо тилдери. Группа Повтазма 120, окутуучу Исманова Тынара. Сабактын максаты программалоо тилдери жөнүндө жалпы маалымат алат, тарыхый өнүгүшүнүн негизги этаптарын билет жана компьютердик этиканы сактоого тарбияланат. План программалоо тили, программалоо тилдеринин тарыхый өнүгүшүнүн негизги этаптары жана программалоо тилдеринин түрлөрү. Программалоо тили программаны объект үчүн ыраттуу буйруктардын алгоритмин жыйындысы катары кароого болот. Алар белгилүү бир максатка жетүү үчүн аларды аткарышы керек. Демек, сиз куймакты кантип бышыруу керектиги жөнүндө көрсөтмө алгоритмин түзсөңүз программалай аласыз. Ошондо ал аны так аткара баштайт. Бул учурда адам үчүн көрсөтмө программа табигый тил деп аталган, мисалы орус же англис тилинде жазылат. Адатта адамдарды эмес компьютерлерди атайын тилдерди колдонуу менен программалоо болот. Атайын тилдердин колдонулушуна машиналардын биздин башкача айтканда адам тилдерин түшүнө албагандыгы себеп болот. Машиналар үчүн нускамалар программалоо тилдеринде жазылган. Алар синтаксистик бир мааниликсиздик менен мүнөздөлөт. Мисалы, айрым сөздөрдү алмаштырууга болбойт жана чектелген, алардын сөзсүз түрдө жана символдор топтому бар. Программа бул анык бир аткаруучу үчүн көрсөтмөлөрдүн топтому. Ал эми программалоо тили бул программаларды жазуу үчүн арналган, адатта эми үчүн формалдуу тил. Программалоо тилдеринин тарыхый өнүгүшүнүн негизги этаптары. Биринчи программалар машина тилинде жазылган. Ал учурда компьютер үчүн азыркыдай иштелип чыккан программалык камсыздоо болгон эмес. Ал эми машина тили компьютердик жабдыктар менен иштөөнүн бирден бир жолу болгон. Машина тилинин ар бир буйругу тигил же бул электрондук шайман тарабынан түздөн-түз аткарылган. Маалыматтар жана буйруктар санарик түрүндө жазылган. Мисалы, 16-лык же 2-лик эсептөө системаларында. Мындай тилдеги программаны түшүнүү өтө кыйын болгон. Мындан тышкары, кичинекей бир программада көптөгөн саптар менен аяктаган. Ар бир компьютер өзүнүн машиналык тилин гана түшүнгөндүктөн, кырдаал мындан да татаалдашып барган. Машиналардын айырмаланып, адамдарга сандар топтомунан сөздөр көбүрөөк түшүнүктүү. Адамдын сандарга караганда сөздөр менен иштөөгө болгон каалоосу ассемблер тилинин пайда болушуна түрткү берди. Булар буйруктарды жана эс тутумун сандык белгилөөнүн ордуна оозеки жана алфавиттик колдонулуучу тилдер. Ассемблерден кийин жогорку деңгээлдеги тилдер пайда болду. Бул тилдер үчүн татаал котормочуларды иштеп чыгуу керек болчу. Анткени компьютерге караганда жогорку деңгээлдеги тилдер адамдар үчүн кыйла ыңгайлуу. Машиналардын түрлөрүнө байланган монтажчылардан айырмаланып, жогорку деңгээлдеги тилдер көчмө. Демек, программаны жогорку деңгээлдеги программалоо тилинде бир жолу жазып, ага ылайыктуу котормочу орнотулган болсо, программист аны каалаган компьютерде аткара алган. Кийинки олуттуу кадам объектке багытталган программалоо тилдеринин пайда болушу болду. Ал баарынан мурда иштелип чыккан программалардын татаалдашуусу менен байланыштуу болду. Ушундай тилдердин жардамы менен программист виртуалдык объекттерди башкарат. Бул белгилүү бир мааниде программаны чындыкка жакындатат. Бүгүнкү күндө көпчүлүк учурларда ири жана татаал долбоорлорду ишке ашыруу тилдердин объективдүү мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен жүзөгө ашырылууда. Башка же ошол эле тилдерде колдоого алынган башка заманбап программалоо парадигмалары бар. Биринчи программалар машиналык тилде жазылган. Кийинки кадам 1954-жылы жогорку деңгээлдеги биринчи программа Fortran болгон. 1960-жылы COBOL тили түзүлгөн. Ушул эле жылы Петер Наур Algol программалоо тилин түзгөн.
1964-жылы Basic тили түзүлгөн жана ушул эле жылы IBM корпорациясы PL1 тилин түзгөн. Ал эми 1968-жылы ал болдун жаңы версиясы иштелип чыккан. Python программалоо тили 1980-жылдары нидерланддык программист Гвидо ван Россун тарабынан ойлонуп табылган. Бирок ал 1989-жылдын декабрь айынан тартып Нидерландиядагы математика жана информатика борборунда тилдин үстүнөн иштеп баштаган жана 1991-жылы гана колдонууга сунушталган. Мынакей этап боюнча карап көрсөк, биринчи машиналык тилдер, ассемблер, жогорку деңгээлдеги тилдер жана объектке багытталган тилдер. Программалоо тилдеринин түрлөрү: Python, SQL, Visual Basic, Delphi, Java, PHP, Lisp, C, C++, ActionScript. Бул жерде негизгилери турат жана мындан тышкары дагы көптөгөн түрлөрү бар. Сабагыбызды бышыктап алсак балдар, программа деген эмне экен? Программалоо тили жөнүндө түшүнүк алдыңарбы? Түшүнүк алсаңар, түшүнүк бергиле. Программалоо тилдеринин түрлөрүн санап бергиле. Жана үйгө тапшырма: программалоо тилдеринин түзүлгөн жылдары боюнча хронологиялык таблица түзөсүңөр. Программалоо тилдеринин бири-биринен айырмачылыктарын жана окшоштуктарын айтып бересиңер.